Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге барыңыздар билген Бирлешкен айылынан сатыла турган 7 сотық жер жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Кыргызстан айылы, Бирлешкен айылы деп коет, эки аты бар. Сиздер көрүп жаткан ушул 7 сотық жер сатылат. Кызыл китеп бар, турак жай, фундамент куюп үй саласыздар. Суу свет кеңири, тынч, көчөлөрү кенен жакшы жерде экен. Мен турган жер барыңыздар билген Бирлешкен айылы, Кыргызстан деп койсом болот. Так, Бирлешкен айылынын башталышында Мөмө жемиш базары ачылган, билесиздер. Ориентирди ошол жерге алып, Бирлешкен айылынын аяк тарабына жүрүп келе бересиздер. Бирлешкен почти бүтүп атат бул жерден. Оң жакта Абдыкапар Базаров көчөсүн көрө аласыздар. Кирип, бир аз жүрүп, оң жактагы 4-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жерди көрө аласыздар. Бул жака карап кетсеңиздер, ал жагы уже жапалак болуп калат, Достор, жерге дагы ушинтип атып келип калдым. Мына мен айткан көчөгө киресиздер. Бул жак өтө тынч, кенен, сонун көчөлөрдүн бири экен. Үйлөр дагы толтура, пустой, чек деле көрүнбөйт бул жакта азыр. Карап байкап келдим. Түз жүрүп келсеңиздер, мына бул жер кадимкидей көчө, досторум. Көчөнүн эле мына сол тарабында сатыла турган 7 сотық жер сатылат. Граница ушул жерден башталат, Еврозабор менен тоскон, барата, нар жагы Еврозабордун бүтүшү. Примерно ушул жерге барып калат да. Эми суроо, 7 сотық болгондо узун турасы канча дей турган болсоңуздар, көчө тарабы почти 23 метр экен, 23 метрге жакын. Ичкериге 28 метр экен. Түшүндүңүздөрбү? Ушундай 4 бурчтук квадратный участок. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар, прожекторлор коюлган, интернет, Wi-Fi келген, суу бар, өтө сонун келечеги бар жерлердин бири. Болду. Прожектор бар экен, камералар орнотулган, досторум. Болду. Электрошотчиктер бүт бардыгы жасалган экен, достор. Кыскасы, жер алган адам азыр утулбайт, жер көтөрүлүп атат. Анықтан алы бериңиздер. Жери дагы тегиз, пустой, эч кандай курулуштар жок. Каалагандай кылып фундамент куюп, үйдү салып, ишти баштайсыздар. Көчө тарабын көрдүңүздөр, Еврозабор менен тосулуп, варата коюлган, электрошотчик, камера, прожектора бүт бардыгы бар. Эки тарабында кошуналар бар, эки тарабы. Нар жагы уже поля үлүш болуп калат экен. Жүрүңүздөр, эми жерге кирейли, бисмиллахын айтып туруп. Эйсин номерин экранга жазып койгонмун. Өзү менен сүйлөшөсүздөр. Телефондо бүтө турган жумуштардан эмес. Кудай кааласа, ушул жерде мен эстеп, ушу реклама кылган баладан ушул жерди алып элек, жакшы болбодубу деп сүйүнүп, ишти кылып аткан болуп каласыздар. Карасаңыздар, бул жагы уже кошунаңыздар, түшүнүктүү эле. Мына жак болсо тосулган. Мына жак болсо кошунаңыздар, бул жакта эле азыр жеңебиз тамак кылып атат, нар жакта. Кошуна жеңе. Нар жак болсо үлүш, тынч болот. Бул жагын эле тосуп алсаң, и так деле тосукан темир тосма менен. Теректери бар экен, Ушундай чоңоюп калган теректери бар экен. Эми жер алган адам утулбайт. Ушу жер алып алып өкүнүп калды элем деп мага мындай бирөө айта элек ушуга чейин. Эч кимден уга элекмин айтканда. Андыктан эч кам санабай алып берсеңиздер болот, досторум. 7 сотық 23-кө 28 болду да узун турасы. Анан суроо, мындай плиталар, мындай трактор, комбайндын тележкалары, куйруктары, комбайндын куйруктары, буларды эми эс алып кетет. Мындай плита, мындай таш баштарды, тумбаларды алып кетет. Кыскасы пустой кылып өткөрүп берет. Камералар бар экен. Басына келе турган болсок, 7 сотық жер $65 000 бааланды и түшүрүп берет. Эсин номери жазылуу. Ош рекламадан көрдүм деп чалып айтып неме алсаңыздар, түшүрүп берет. Именно ушу сенин подписчиктериңен келсе, түшүрүп берем дегенде кылып койду. Андыктан аракетти кыла бересиздер деген ойдомун, досторум.